Саламатсыздарбы, урматтуу Манас телеканалынын көрүүчүлөрү жана биздин радио угуучулар. Бүгүн 15-июль Түркия Республикасында аскердик төңкөрүш аракетинен бери 5 жыл өттү. Башкача айтканда 2016-жылы аскердик күчтөр атайын бир күчтүн аркасы менен бийликти басып алуу аракетин көрүшкөн, бирок карапайым калктын өзүнүн биримдиги менен ошол төңкөрүш токтотулуп, тынчтык орногон болчу. Бүгүн болсо кайрадан тарых баракчаларын ачып, ошол тарыхый окуянын себептерин жана натыйжалары тууралуу баарлашмакчыбыз. Ал эми биздин студиябызда конокто Кыргыз-Түрк Манас университетинин кесиптик колледжинин ага окутуучусу Рашид Йылмаз агайыбыз отурат. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Бүгүн ошол окуя тууралуу биздин көрөрмандарга, угармандарга кеңири маалымат берип өтөлү деп турабыз. Анан сизге алгачкы суроом мындай: ушул аскердик төңкөрүш аракетинен бери 5 жыл өттү. Ушул окуяны азыр бизге ачыктап бере аласызбы? Кимди күнөөлөсөк болот? Негизи кандай окуя болуп өттү? Албетте. Биринчиден бул темаларды түшүнүш үчүн Түркиянын акыркы 60-70 жылдык тарыхын билүү керек. Акыркы 60-70 жылда Түркия мамлекетimiz 5-6 жолу революция болду. Бул революциянын башка өткөн революциялардан айырмасы биринчи жолу халк боло турган революцияны алдын алды. Бирок буну токтотуу кыйында турду. 253 kişi şehit болду, миңдеген адам жарадар болду. Demokratiялык жол менен тандалган өкмөттү ичимиздеки Чыңгыз Айтматов мырзанын айткандай маңкуртлар менен сырткы düşmanlar кулатууну каалады. Түркияда demokratiya bir kılımdan beri 100 yıldan beri ulanıp ketет. Бул жолда көптөгөн курбандар бердик. Bir premier ministrimiz, көптөгөн министрларыбыз жана demokratiyаны каалаган жигиттерибиз, айымдарыбыз, кыздарыбызды курбан бердик. Өзгөчө 15-iyul биздин жогорку кеңешимизди согуштук самолеттер менен аркылуу жардырып, elderge ok atılıp mamleketlik işkanalar cardırıldı. Biz Türkiye'deki yaşayan Türkler özümüz tandagan adamlar tarafından başkaruluğunu kağlayıp jatabız. Demokratiya işenebiz. Жана демократияны аябай каалайбыз. Рахмат агай. Эми кийинки суроого кезекти берели. Жогорудагы айтылган саясий окуянын тарыхый баалуулугу канчалык деп ойлойсуз? Бул окуя Түркия алкы үчүн аябай чоң окуя. Бул окуя бир эле Түркия үчүн эмес, дүйнө үчүн да чоң окуя. Эсиңизде бар болушу керек. Бул 1789 жылында билесиз, Францияда элдик революция болду. Бул Франциянын ички маселеси болчу. Бирок андан кийин bir кылым өттү, биринчи дүйнө согушу башталды. Анан чоң императориялар жоголуп кетти. Мундардан бири Османлы императориясы, экинчиси Россия императориясы. Биздин үчүн Түркия үчүн эң маанилүү нерсеси Түркия маңкуртлардан кутулду. Бана аябай жакат. Аянтта, бул площадта кыргыздардын аябай кооз маанилүү бир айкели бар, памятниги бар. Актар караларды, башкача айтканда жакшылар жамандарды кууп чыгышты да, кирди жууп тазалады да. Бизде де ошондой болду. Бизде аклар караларды кууду, кирди биз жуудук. Бана жаккан бир окуя бар. Bir günü bir darakты balta менен kesip жатканда darak kapalanıp ığlaydı. Seni çaptagandı üçün ığlap jatasың деп сурашканда darak айтат: "Жок" дейт. "Ал балтаны сабы менден жасалганың үчүн ığlayып атам" дейт. Ал күндө чейин биз сырткы düşmanдарыбызды таанычубуз.
Ал күндөн баштап биздер бизден болгон ички душмандарыбызды көрдүк. Кыргыздарда аябай маанилүү бир макал бар, мага аябай жакат. Өзөктөн чыккан өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман дейт. Чоң рахмат агай. Өтө маңыздуу жана кызыктуу окуя айтып бердиңиз. Жана айтып өтпөдүңүзбү, жакшылар жамандарды кууп чыгышты депчи. Ошол окуядан бери 5 жыл өттү. Эми ушул жаман адамдардан чындыгында эле Түркия кутула алдыбы, тазалана алдыбы? Чынын айтканда жок. Дагы деле кутула алган жокпуз биз. Мындай айтсам болот. Бир даракты кескенде дагы тереңде жерде тамыр калат да. Ал тамырды чыгаруу болсо дарактын башын кескенден дагы аябай оор жана кыйын. Балким узун жылдар керектелет. Себеби 60-70 жылдык жаман бир уюмдан сөз кылып атабыз. Убакыт керек. Бирок биз Түркияли Түркиянын укугуна ишенебиз. Булардын баарын аныктап тазалашат деп ойлонобуз. Ишенимиз бар. Агай, эми сизге акыркы суроону узатайын. Негизи эле өз өлкөңө чыккынчы болуу деген эмнени түшүндүрөт деп ойлойсуз? Аябай маанилүү суроо бердиңиз. Менин оюмча инсан жаралгандан бери адам баласынын ойлоп тапкан ачылыштарынан бири мамлекет. Менин оюмча эң мыктысы, эң жакшысы мамлекет. Мамлекет биздин эң кымбатыбыз. Мамлекет бар болсо, биз бар болобуз. Мамлекет барса, рахат жашайбыз. Мамлекет жок болсо, биз дагы жок болобуз. Мамлекет ата журт, туу, тилибиз, динибиз бизди бар кылган нерселер. Булар бизди бар кылат. Булардан бири жок болсо, биз дагы жок болобуз. Ошондуктан буларга каршы чыккандарды жоюш керек. Жашообузду улантуу үчүн сырткы жана ички душмандарды таныып, алдын алуу керек. Мен мындай ойлоном. Кыргыздар жана түрктөр тарыхта бар болчу. Азыр дагы барбыз. Келечекте дагы бар болобуз. Бирок келечекте дагы бар болушубуз үчүн чыккынчыларга уруксат бербешибиз керек. Ооба, чындыгында өтө маанилүү сөздөрдү айтып өтүңүз. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Алтындай болгон убактыңызды келип, бизге маңыздуу маек куруп бердиңиз. Урматтуу телегөрүүчүлөрүбүз жана радио угармандарыбыз, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз жыйынтыктайт. Бүгүн 15 июль, дагы бир жолу эскертип айтып өтөлү. Түркия Республикасында демократия жана улуттук биримдик күнү белгиленип жатат. Башкача айтканда 2016 жылы аскердик төңкөрүш аракети көрүлгөн, бирок калктын биримдиги менен ал токтотулган. Кызматыңыздарда мен Гүлзира Кеңешова болдум. Кийинки чыгарылыштарда ушкан чакты аман туруңуздар.